Аламүдүн районунун аймагында жайгашкан Аларча мамлекеттик паркы көлөмдүү аймакты ээлейт. Жайгышы ал жакка борборго келген туристтердин саны үзүлбөйт. Андыктан паркка ыңгайлуу шарттарды түзүп, уникалдуу табигый ресурстарды сактоо учурдун талабы. Кыргызстанда биринчи жолу жабык кабиналуу асма жол дал ушул Аларча паркына курула турган болду. Аларча паркын туристтерге дүйнө жүзүнө таанылгыс бир жакшы бир паркка айлантайлы деген ниетибиз бар. Ушул Аларчаны сактап калышыбыз керек. Биз ушул нерселердин бардыгын жасап койсок, келечек муунга дагы ушул кийин 40 жыл болобу, 50 жыл болобу, ушул сакталып калат. Жаратылыштын кооздугун көрүп, туристтер келип суктанып келе турган болуш керек. Высота верхней станции составит 2490 метров над уровнем моря. Перепад высоты между... Асма жол инвесторлордун эсебинен салынат. Ага 10 миллион евро сарптай турган австралиялык компания учурда ишти баштады. Австриядан Доппельмайердин инженерлери келип, бул жакты көрүп, топосъемка кылышып, бүт даярдыктарды көрүп, иштерди алып барып атышат да. Уже бир жумадан бери иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндөн баштап азыр мына бул жакта бүт инженерлери, технологдор, техникалар менен кирип бүгүн баштап атышат. Канатная дорога. Компания буга чейин Казакстан жана Өзбекстанда асма жолдорду курган. Заманбап үлгүдө салынат. 16 кабинадан туруп, ар бири 10 кишилик болот. Бир сааттын ичинде 1000ге чейин адамдарды ташыйт. Ар бир кабиналар жылууланат жана ар биринде кондиционерлер коюлат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да коляскалар менен кирүүгө ылайыкталган. Дорога снабжена современными кабинками, утепленными, вентилируемыми. Эс алуу жайынын инфратүзүмүн жакшыртуу жана эко-туризмди өнүктүрүү максатында тиешелүү шарттар түзүлөт. Парктын ичине от жагып тамак жасоого тыюу салынат. Ошондой эле автоунаалар кирбейт. Ал үчүн атайын 2000 орунду унаа токтотуучу жай салынышы каралууда. Келгендер парктын ичине электромобилдер менен киришет. Бүгүнкү күнү Кытай менен договор түзүп, уже биз акчасын да которуп койдук. Өзүбүздүн тапкан акчага ошо гольф-карлар, электрокарларды сатып алып атабыз Кытайдан. КППбыз бүткөндөн кийин электрокарлар коюлат. Элдерди, биздин туристтерди, конокторду ошо электрокар менен ташыйбыз, электромобил. Мындан тышкары Аларча паркынын ичине 5 жылдыздуу мейманканалар салынат. Алардын курулушу июнь айында бүткөрүлүшү мерчемделүүдө. Ал эми асма жолдор күз айларында бүтөт. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.